Мына адас болуп калбады, бир айдан бери, бир жарым айдан бери кылымдарды карыткан улуубузду, кыргыз калкыбыздын сыймыктуу агабыз, атабыз Чыңгыз Төрөкуловичтен 90 жылдын урматына мамлекеттик деңгээлде, коомчулуктун деңгээлде ар кандай иш-чара мааракелер өтүп атат. Ошону менен бирге Москва жергесиндеги туугандар мекендештер дагы салымыбызды кошуп, бир айдан бир өтүп калды го, 2 айга жетип калды. Ар жума Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармаларынан жаралган фильм тасмаларды көрсөтүп, бүгүн Жалал Абад коомуна кезек келип, Жалал Абад коому тартуулап атат. Демигенин башында төртө турган бизденибиз Акбар Ысык көл коомунун демигеси менен башталган. Баары абдан кубанычта, бул учагын жайып барып улантып бүгүн Махаббат дастаны деген тасма болобу? Көрсөтпөбү бүгүн. Эми ал тасманын себеби билип атсаңыз керек, түшүнүп атсаңыздар керек. Жалал Абадтын жергесинде тартылган ал фильм. Режиссер да Жалал Абад, бир-эки аткаруучулар да Жалал Абадтын жергесинен биздин инсандар. Ошон үчүн баарыбызга жагымдуу болот го деп ойлойм. Ошондон менен бирге бизди көрүп калбады, баары шашылыш түрдө болот деп слайд шоу сыяктуу даярдаганбыз. Башында атактуу биздин жердештерди, көрүнүктүү биздин жай жерлерибизди, ошондой эле Россияда Москва жергесинде Жалал Абадтын жергесинин инсандардын жетишкендиктери жөнүндө дагы анча-мынча тааныш эмес, тааныш сүрөттөр болуп калса капа этпейсиздер, Ошон үчүн туура көрүңүздөр, туура түшүнүңүздөр. Ушул менен пайдаланып, жайында Сооронбай Шарипович келип Москвалык жердештерине жолугушканда биз тараптан сунуш болгон, сыртта жүргөн 1,5 миллион, 1 миллионго жакын мекендештер менен мамлекеттин, өкмөттүн байланышы тыгыз болуш үчүн бир структураны карап көрсөңүздөр деген сунуш болгон. Кудай буйруп, кечээ 2-3 күн болду, президенттин указы менен сыртта жүргөн мекендештер менен байланышты күчөтүү боюнча чоң документ кол коюлду. Кеңеш совет деп аталды. Россия жергесинен, айрыкча Москва жергесинен ушу арабызда отургандардан ушу советке кирди. Баарыбыз советке киргендерди, биздин жердештерибизди, активисттерди куттуктап бул чакырып. Чоң рахмат биздер, биздин жердештер, мекендештер көзгө илинип калган, кулакка илинип калган дегендей жерге таанымал биздин инсандарыбыз кирди советке. Буюрса президенттик деңгээлде биздин көйгөй маселелерибиз, жетишкендиктерибиз жетип чечилет деген ишеничтебиз. Оператор даярсызбы? Анда анча-мынча чыгып кирип отурсак көңүл булаңыздар, Sargarım olur.
көрдүңөрбү? Рахмат. Эмки сөздү бизде ар дайым колдоп жүргөн биздин расмий мамлекетибиздин өкүлдөрүнө элчиликтен келген өкүл башчы менен миграция кызматынын кызматкери биздин дайым жаныбызда жүргөн Доорбек Үсеновичке сөз берип койсок, Бул жакшы салт болуп атат. Айрымдары ушу биздин ушундай өткөрүп атканыбызга Москва жергесине мен жазып атам, көрүп атышат, окуп атышат деген ушундай кызыгып атышат да. Анан жогоруда район базматы айтып кетти ошо же биринчи демилгени көтөргөн жигиттерге, көлдүк мекендештерге рахмат. Ушундай бир жакшы ойду таап, пикирди ушундай бир жакшы иш-чара уюштурулуп атат. Өзүңүздөр билгендей, Москва жергесинде деги Россиянын аймагында аябай көп өтүп атат. Мамлекеттик деңгээлде да бир чоң иш-чаралар болуп атат. Кече жакында эле биздин мекендештер келип кетишти. Бүгүн катыштыра ал деп ойлосок, алар эртең менен эрте учуп кетип калышты. Роза Төрөкуловна өзү келди, бир чоң иш-чара Россия исламский мир деген бир башында Примаков турган тышкы иштер министри. Россиянын президенти Путин өзү уюштурган. Анан азыркы кезде Татарстан президенти Миниханов жетектейт ошол уюмду. Ошол уюм чоң конференция өткөрүп, ошого катышканы бизден 5-6 баягы белгилүү дагназалуу окумуштуулар келип кетишти. Ошондой эле мына жакында буюрса дагы уже убакыт жакындап атат. Декабрда буюрса чоң иш-чаралар болот. Ага дагы сөзсүз түрдө чакырабыз, келип катышып бериңиздер. Анан коомдук уюмдун деңгээлинде ушундай иш-чараларды өткөрүшү бул баягы кубандырарлык нерсе да. Ар бир коом, ар бир область болобу же район болобу ушундай бир Айтматовдун даңазалуу биздин аламга тараткан, биздин кыргыз экенибизди билдирген, биздин тоо талааларыбызды, биздин шамалдарыбызды, абыбызды, суубузду, ошонун ичинде кыргыздын ички дүйнөсүн, кыргыздын кооп мүнөзүн, кандай адам экенин, ушундай эркиндикти сүйгөн, тоолуу эл экенин, ушу бүткүл дүйнө жүзүнө даңазалаган Чыңгыз Айтматов атабызды эскерүү бул чоң жакшы иш-чара деп айтсам жаңылышпайм. Мына өзүңүздөр айткандай, өзүңүздөр көргөндөй, 2 айдан бери почти ушундай иш уюштурулуп атат. Бул колдон келишинче ушул коомдун деңгээлинде уюштурулуп аткан иш-чара бул жогорку деңгээлде өткөрүлүп атат деп мен бир элчиликтин өкүлү катары мындай баа берип кетсем жаңылышпайм. Анткени ар бир уюштурулган иш, ар бир өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, күбө болбогондор бүгүн да айтып коеюн, ар бир уюштурулган иш ушундай бир жакшы деңгээлде өтүп атат. Бул баары биздин ушул жердеги ынтымагыбызга, биримдигибизге, бирибизге ушундай мамиле кылуубузга, бирибиз менен таанышууга ушундай чоң жакшы жардам берип атат да. Аксакалдардын сөзүн угуп, жаштардын демилгесин колго алып дегендей бул жакшы нерселерге алып келет. Мындан ары дагы биздин кыргыз диаспорасы Москва жергесинде деги Россия аймагында чоң диаспоралардын бири. Саныбыз аз болсок дагы бул жерде Өзбекстандын элине караганда биздин саныбыз аз Россияда. Алар миллиондон ашып кеткен, 2 миллиондой. Биздики миллионго эми жетип турат. Анан ошентсе да биз ушундай иш-чараларды талыкпай өткөрүп келе атабыз. Ошондой иш-чараларга өзүбүз аралашып катышып атабыз. Дагы бир сунуш ушундай иш-чараларды мындан келечекте бул Россия тарабынын кандайдыр расмий өкүлдөрү ушундай эле коомдук уюмдар менен биргелешип өткөрүү дагы жакшы нерсеге алып келет. Интеграцияга, келген өлкөбүз менен байланыш түзгөнгө. Ошондуктан эмне дейин, жалпы элчиликтин атынан, ошондой эле жеке Болот Исаак Чотунбаевдин өзүнүн атынан, анткени ар бир биздин жана дагы сөздү айтып кетип атам, ар бир биздин уюм жасаган иш-чара сөзсүз түрдө отчет катары болуп, даже сүрөт катары, отчет катары мындай кетип, сыртка биздин өзүбүздүн тоже жетекчилигибиз бар ошол тарапка берилип атат. Ушу сиздердин иш-чара баардык коомчулукка белгилүү. Ошо ыраазычылык билдирип кетем. Дайым ушундай иштер өркүндөй берсин. Анан жума сайын биз ушул жерде чогулган сайын кыргызча айтканда баягы атабыз Чыңгыз Төрөкуловдун дарбагы бир козголуп дегендей өзүнүн ыраазычылыгын
билип атат болуш керек. Ошон үчүн баягы арба колдосун деп айтып коет. Ошондуктан ишибиз алга жүрсүн, ошо кишинин демилгеси, ошо кишинин бир бизди карап турган, өзү айткандай жакында көрүп атат болушуңуздар керек, жакында да ишараларда көрсөтүлөт, 10 мүнөттүк тартылды. Эми фильм мындай баягы документальный эле, башында мурунку эле нерселер, бирок аягында Чыңгыз Төрөкулович жанагы тоолор кулаганды жок кечиресиздер, Тавра Кассандра деген романда жазып кеткен профессор жөнүндө главный герой. Ошонун сөзү менен аяктап атат да. Ана мен бир нерсени айтып коеюн, жакында буюрса да чакырабыз 9 декабрда музей Царицынада бир чоң иш-чара өтөт, посольский иш-чара деп уюштуруп атат ушу эки тарап, Россия, Кыргыз тарабы. Ошону уюштуруп аткан Анна Генина деген продюсер, режиссер, ушундай бир иштерман эмекен, аял киши. Ошо фильмди көрсөткөн атабыз. Ошо фильм аягында Айтматов ушу мен жасап, колунан келишинче жасап, ал профессор катары айтып атат да, колунан келишинче жасап, адамзатка болгон жакшы нерселерди көрсөтүп, бирок аягында мен учуп кетип атам дейт. Бир орусча жакшы звучит ал негизи. Учуп кетип атам, мына азыр сиздерди таштап асманга учуп кетем деген. Ушундай бир ички дүйнөсү жакшы айтылганда, ошону көргөндө ошо жанагы Анна Генина деген биз менен иштешип аткан аял киши ыйлап токтоно албай атат. Биз совет киши катары совет мезгилинде окуп калдык, көрүп калдык дегенде Айтматов чогулган жерде, кайсы жерде, Кыргызстандан башка жерде чогулган жерде сөз түрдө фанаттар деп коет эмес, ушундай бир өзүнүн идеал туткан адамдар ушундай ыйлап автограф алган эмелер бар да, сюжеттер бар. Битлзга канчалык жаштар ыйлап эметсе, айрымдар түшүнбөй бул эмне кандай деп. Ошондой эле Айтматовдун дагы ушундай бир даңазалуу, жогорку сапатта, жогорку билимдүү фанаттары бар деп айтсак жаңылышпайбыз. Ушул күнгө чейин азыркы орус тарабы да, башка тарабы да, татарлар дагы талашып келишет. Талашкан ошо деп. Это не кыргызский только писатель деп. Ошондуктан биз сыймыктанышыбыз керек, макул, дүйнөлүк эле. Бирок биздин жерибизден чыгып атканы бизди сыймыктандырат. Анан ушул уюштурган бүгүн Жалал-Абад коомуна азыр жакшы видео сюжеттер болду. Бири-бирибизди тааныдык, көрдүк, жерибизди көрдүк. Жалал-Абад жергеси негизи куттуу жерге экен. Канча райондордун ошолордун ичинен чыккан белгилүү адамдар менен көрдүңүздөр, биз сыймыктанып жүрөлү ошолор менен. Анан ошо бүгүнкү ушу иш-чараны уюштуруп аткан Жалал-Абад коомуна элчиликтин атынан салтка айланып калган бул Айтматовдун чыгармалары боюнча Россиянын художниктери тарткан, сүрөтчүлөр тарткан комплект гравюр деп коет, ушуну тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Урматтуу жердештер, урматтуу Жалал-Абад аймагынын жамааты, сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде ушундай иш-чараларды баштап улантып кетип аткан, жасап аткан иштериңерди көрүп чындыгында сүйүнүп отурам. Бул да болсо улуу жазуучубуздун ушу бизге таштап кеткен өзүнүн өлбөс өчпөс кылган иштери экен. Ошон үчүн баарыбыз эстеп, улуу жазуучубузду бир эле Кыргызстан эмес, башка мамлекеттерде эстеп, Грузияда, Азербайжанда өтүп атат ушундай нерселер көрүп атабыз телевизордон. Улуу жазуучубуздун арбайы колдосун баарыңыздарды, Жалал-Абад элине биримдик, ынтымактык ушундай иш-чараларды уюштурган мына коомдук уюмдун активисттерине бул нерсе ойлойм тарыхта кала турган нерсе. Ар бир жасаган ишибиз элдин кызматын кылган иш, мен ойлойм тарых деп. Ушул кылган иштериңиздерди эл баалап, эл колдоп, ел эстеп жүрөт деген ишеничтерим бар болуңуздар. Жалал-Абад калкына таазим этем. Жалал-Абадка жыл сайын барганда сөзсүз барам. Мен эң жакын жерлерим Базар Боргонго көп барам, Кызылөңкүргө, Жүрөккө, Ташка көп барам. Ташкага жүрөк. Арсланбапка барабыз. Курорт деп айтпай эле коелу, Жалал-Абадка мен көп барам. Ар бир почти айылдан досторум бар. Жалал-Абад элине таазим этебиз. Анан биз дагы ушу
Манас атабыздын кара сөз менен жазылган, кара сөз менен өрмөс эмес, кара сөз үчүн жазган жыйнагын Жалал Абад коомуна тапшырып койсок. Ордубуз бар дегендей мактанып атпайм. Келген төрдө отурган төргө туруп койсоңуз, кейинги калап биздин Турсунбай Сатынбаевдин айтпайлы баарыбыз билебиз, академик профессор, биздин сыймыгыбыз РДНде 156 мамлекеттен келип окуган студенттерди окуткан биздин жертешибиз болгонубуз. Өзүнүн кошумчасын айта кетсем. Рахмат. Көйлүк тууландар баштаган традицияны улантып кетип атабыз. Мен дагы кошумча айтып кетейин дегеним, чындыгызды 170 өлкөдөн окуган студенттер алып, жана Гүлбаршын айткандай, чын эле дүйнөлүк. Биз дагы менин башчыңыз болуш өлгөндө Термеден доклад айттым эле. Биз азыр дагы жакшы сезе албай атабыз, жакшы байкабай атабыз, баа бере албай атабыз. 100 жылдан кийин, 100 жылдык болгондон кийин, наверное, мындан ары дагы анын баасы дагы көтөрүлөт. Анча Нобелевский премиядагылар бияк деле калат болуш керек. Себеби бул кишинин аты, даңкы дагы элге толук сиңип кете элек да. Анан азыр мына 170 өлкөдөн окуган университетте, РДНде дагы бир жолу айтып кетейин, барган жерде дагы айтам. Айтматовдун коюлган чоң лекциялык зал болду. Ошонун атынан ученый советтин чечими менен бул өмүр бою калат ошол жерде. Ошончо мамлекеттен окуган студенттер 170ден ашык өлкөдөн окуган студенттер. Ошол жерге Айтматовдун аты коюлду. Мына анча спонсорлор чыгат, дагы чыгат болуш керек. Олорго да айтып кетейин. Олордон келсе жардам бериле. Болгон нерсенин баарын биз айлыгыбызды деле ошого салып атабыз. Ошо мына Райымтул, мына Азадел агай ошол жерде сүрөтүн тартып, дуанын жасап чыкты. Колдордун баарын алмастыралы деп алып койдук. Дагы сүрөттөрдү жазыш керек, шкафтарды коюш керек, анын китептерин коюш керек, кыргыздын орнаменттерин коюп, Айтматовду дагы кыргызды дагы дүйнөгө таратыш керек. Ал жерде дипломаттар келет, бүт дүйнө жүзүнөн. Ошончо мамлекеттен студенттер окушат, балдары окушат. Ошолор аркылуу Айтматовду биз өзүбүздүн кыргыздарды таратышыбыз керек. Ал жерде спонсорлордун баардыгынын аттары жазылат. Анан 5 декабрда деп азыр пландаштырып атышат. Буюрса ошого ачабыз дегенде кылып, чоң ученый советтин чечими менен Орто Азия боюнча эч кимге президенттерге дагы ученый андай неме ардактуу доктордук андан берилген эмес. Биринчи болуп Айтматовго берилди. Президенттер дагы эле 30га жакын мамлекеттин президенти алган экен. Казактардан эч ким жок, өзбектерден жок, тажиктерден жок, кыргыздардан биринчи болуп биздин Айтматовго берилген ошол наам. Өзүнүн баарында азыр эсимде жок, өзү келип ошол жерден колуна диплом тапшырылган. 2099 ошондо ошон үчүн ушу эсиңизде да болсун, балдарыңыздар окуган болсо барып көрүшсүн. Колуңардан келсе 5 декабрда азыр убактысынча коюлду. Ошол залдын ачылышы болот. Ошол жака өтүп келиңиздер. Мага сени да кабарлаңыз. Сураныч кайрылуу түрүндө мына бүгүнкүгө чейин бүгүнкү сыяктуу мааракелерди өткөзгөн коомдор алып барып отурат, ар жолу турат. Бирдей портрет, могу сыяктуу портреттен ар коомдон ошол кабинетке белек катары тартып алсак каршы болбойсуңар, Бири-бириз өткөргөн портрет деле берсек деле ошол деле бир топ болот. Аны алып барып Чоң рахмат андай. Анда Тугандарыбызды бүгүнкү ушул өткөрүп аткан иш-чаралар куттуу болсун. Эме мурун Жалал Абад бирге эле болчу. Баарыбыз эле Баткен, Ош, Жалал Абад баарыбыз оштуктабыз. Кыргыздын жери собственно Айбекен айткандай ошо мына Чыңгыз Айтматов жөнүндө сиздер бардыңыздар, айттыңыздар. Биз 85 жылдыкты
чоң залда кино-концертный зал, Цветной бульварда кино-концертный зал бирде өткөргөнбүз 85 жылдыгында биздин уюм. Департамент национальной политики межрегиональных связей города Москвы колдогон. Азыр быйыл да колдоп 10 декабрда өткөрүп атабыз. Ошол большой зал правительства Москвы бөлүндү. Ошого бардыңыздар, келип бериңиздер. Көп Кыргызстандан 5 артист келет. Керим Турапов, Алтынай Нарбаева, Залина Касымова деген кыякчы кыз, Асылбек Насирдинов, анан ал элдик аспаптарда ойнойт, анан Дүйшөнбек, Закирбек Дүйшөнбек уулу комузчу. Ошондой состав менен делегациянын башчысы Султан Раев, ал президенттин кеңешчиси маданият боюнча. Анан аны жылдырып эстеликтин ачылышына десек туура келбей калды. Бардыңыздар, келип бериңиздер. 85 жылдыгына карата биз белый пароходду чыгарганбыз. 500 деп жазып 1000 тираж менен чыгарып баары таркалып кетти. Мына түгөл отурат, бир гана түгөл 500 рубль берген. Ошол ачык сөз да. 1000 китептен менде бир китеп калды. Бир жерден таап алдым, анда акыркысын президентке бердим эле, ушуга келгиле деп. Анан азыркыда дагы бир уюштуруу чогулушун жасайбыз. Анан ошо Жалал Абдык туугандарга мына өзүм мондай элге, бул бизге башка улуттук диаспоралардын да өкүлдөрү келет. Ошолорго бир нерсе белек беришибиз керек. Өзүм 40 китепти көтөрүп келдим. Аэропорттон өткөрбөй анча бир 10 китепти бияка инмей илип келдим. Ошонун бирөөсүн сиздерге белек кылайын. Акыркы китеби «Когда падают горы» деген бир кичине эле тираж менен чыгып, анан кийин чыкпай калганда азыр биздин Бишкектен көтөрүп келдим. Анан бардыгыңыздарга ийгилик. Анан бизге түбөлүктүү нерсе китеп гана калат. 85 жылдыгында мен өзүм 55 жылдыгымды өткөрүп элдерге белый пароходдон подарок эткем да. Кытайдын жолугунан көрө, калпактан көрө ушуну белек кылайын десем, бул бекер китепти подарок этти деп, андан да өзүбүздүн жаныбыздан бир 150 миңдей акча кеткен. Азыркыда да ошондой болгон турат, себеби ар бир эмилгендин аркасында, ар бир иштин аркасында көрүнбөгөн канча чыгымдар дагы болот да, аны дагы эске алыш керек. Анан ошо мен сиздердин бардыгыңыздарды чакырам. Биз мына кино өткөрүп атасыңар, көрүп атам, көбүнө келе албай калдым. Жакшы кинону көрүп, анан кийин бул жака биздикилер Көкөтөйдүн ашындай ала тоодой чык кылып, ала тоодой эт коюп, Ысыкөлдөй чык кылбай, аны тамак ашты, сууктун күнүндө чай ичип эле кичине московский конфет менен. Анан ашканына китеп сатып алгыла, ушундай жан азык, гүл азык боло турган, бала чакага кала турган ушундай эстеликке сатып алсаңыздар жакшы болот эле. Анан ошол кийинки коомдорго ушундай көп чыгымдарды кылбай эметели деп сунуш берет элем мен. Ошо Аясманга жетти Чыңгыз жазуусу, себеби ал бүт дүйнөлүк жазуучу, акыл эси, ой туюму турган иш, 100 жыл өтсө көнөрбөстөн калышы, алаканга алам жолун батырып, адамзатка жасап кетти чакырып, кыянатты кылба деди бирөөгө, адам уулун адамдыкка чакырып. Чыңгыз десе кыргыз түшүп эсиме, кыргыз десе Чыңгыз чыгат алдымдан, кыргыз калкын тааныткан чет өлкөгө, Чыңгыз гений, Чыңгыз улуу даанышман. Улуу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан иш-чаралардын ичинде Москвада жашап иштеп жаткан мекендештерибиздин арасында кино эстафетасы жүрүүдө. Учурда Жалал Абад областы Махаббат дастаны тасмасын көргөзүп жаткан учур.
Kaçın geldi? Teyze. Karadolu ayağımızda kaldı. Omcamızda. Öşe ömrümde ayıp olsun. Kadınlar mısınız? Dokunulmazdır. Dananın cenab tavada yukarı. Yaşlanmışı toğların arasında hata. Kanında yana olmuş da neydi ki ömür öpülü değilsin. Boşalıktın böyle kalp bey. Eşi olur atanmadı, kurt yüzü vermesi. Azıcık ve gözleri olup çeteleşip kıladı. Uşullar olmuyor muydu, biraz düşkünlük atak. Barbarlar, çok yaşlara, var olunuz kayya, var olunuz. Var olsun. Bu da yapalım, daha iyi. Ey! Sen boş yerde! Şu an karıcı sıparayım bak! Sömüreyler hayvan! Haraşa köpek haraşa! Biraz umduz gelin! Ey maral vay! Bir evde haraşa tüpeyak! Kan bir oranda! Varlığı da orundalar! Arada ayıkan malların kanının ortasında olan! Vererim sana! Hey! Sen der misin de? Benim kızarım, bizim çocukların musafir, Yoluşlarımız batır. Şu havuşanın yolda olmalıdırız. Hanın çarvasında çıkan adamlar da alan olmayı. Ön şönterimle süreverim gel. Kutlarım zaten. Tartışmalar, karanlıkta oturak. Büyük kanlı kandimeler. Karanlık verirken, bir başkayla tağına gücür. Sabır kariya. Bir esir çok kabala sağımızda sındırmamız. Kazan uşağımız ornunda siz siyahta kadirmen doğanakta kutubalığa kaşında əzirimiz. İyi göcürümüz. Bu öyle uzunuzdan nakıl sözümüzü tırnak balayık. Onu kazak kırılsız attan askasınday tanımam. Dombura battır. Kılga jantılıkten keremet bir жолаймалаған ошқа. Şaradışın ha. Kuatma bırakın. O bizim arasında demedi. Manat açan кезде баяғыдырғы көкетайда тұр. Bu köyü yönetken usta tanıyor mu? Аймалаған өзі. Tanıştığınlar var mı? Қайдағы таныстық ата. Оқсатаға алысқа кеткен ақымым болса. Мен бір кішкентай ғана қыз едім. Әдейлеп танысу қайда? Әйтсе де ауылымызға келгенде, көпшіліктің ортасында отырып, айтқан әндерінен, шерткен күйлерінен азынаулап үйренгенім бар. Bilgezleri saklasın kararında. Adın kim? Бегімай. Bekimay. Çırağın günlerinde Mertkan bıcalgan kaçanga geçiyor. Aslı zaten geçsin çırağın. Dinler çalgasın. Otur bakalım. Ötkünleri kızat orası böyle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. Tüydöktü, sanның жылдың ekaraсын, tünörtüp tumandatıp kılın başın, ömürdü saznoğur kılıp zıldatıp, turmuştun saz kaylantıp soğaskasın, alduğuğa güle qarap tazim edip, alsızdın, korkatmadın akkan yaşın, tağdırın adamzattın kamçıladı, zamana karpa getip bıratasın. Мына бүгін біз Улуу Москва жергесінде аламга атагы чыккан Чыңгыз атабыздын өткөн жашоосуна арналган кино тасмабыз бүгүн бизге келип жетти. Жалал-Абад айбагына Ош тубанынан алдык. Ошол иш-чараны өткөрүп жатабыз. Бул иш-чара жалпы эле элге ынтымак, ырыс алып келген иш-чара болсун. Ушул иш-чаранын шылтоосу менен бири-бирибизди дагы бир жолдон жакындан таанып, дагы бир жолдон биримдик болуп, дагы бир жолдон ынтымак болуп атат. Бардык ошол Акбар Маразыков негиздеген иш-чара бүткүл кыргыз элиме, бүткүл кыргыз жериме ынтымактык алып келсин. Дайыма биримдикте бололу, урматтуу жерлештерим. Мына бүгін ушул Жалал-Абад биримдиги коомунун Айтматовдун 90 жылдыкка арналган мааракесинде күбө болуп отурабыз. Ушунча жакшы даярданып, Манастын махабат деген кинону койдуруп, ушундай дагы бир жолу Чыңгыз атабыздын баягы рухун жандандырып, азыркы ушул жерге келген биздин кыргыз мекендештерибизге жакшынакай ушундай сонун иш-чараны өткөрүп атканына биз аябай кубанып атабыз. Жалал-Абад биримдиги коомуна, Жалал-Абаддык мекендештерге рахмат. Анан мына Москва коомчулугунда ушундай салтка айландырып, ушу Манас деген кинотеатрды ачкандарга да рахмат. Ушундай салтка айландырып, ар бир коом өткөрүп аткандыгы кубандырарлык көрүнүш. Ушул алыста жүргөн, мекенден алыста жүрүп, ушул мекендештерибиз Москвада иштеп, кыйналып, кысталып, анан ушундай жолугушуп, бир Кыргызстанга баргандай болуп, өздөрүнүн баягы бир четинен Чыңгыз атабыздын чыгармаларын аркылуу дагы бир жолу Кыргызстанды көргөндөй болуп, кинону көргөндө, анан өзүбүздүн мекендештерди көрүп, сүйүнүп, майрам кылып кетип атканын өзү эң жакшы. Кылымдарга арыткан уюткулуу улуу кыргыз калкыбызды элге тааныткан биздин сыймыгыбыз, желегибиз, агабыз, атабыз Чыңгыз Төрөкуловичтин 90 жылдыгына арналган бүгүн мааракебиз Жалал-Абад облусуна кезеги өттү. Буга чейин Ысык көл коомунун демилгесинде бир 2 ай мурда жума сайын Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармаларынын негизинде жаралган фильм тасмаларды көрсөтүп элдерге артыбыздан келаткан муундарды тарбиялап дегендей элибиз жөнүндө, маданиятыбыз жөнүндө, жерибиз жөнүндө, динибиз жөнүндө Чыңгыз Төрөкулович ким экенин, кандай деңгээлдеги биздин сыймыгыбыз экенин биздин жаштарга таанытуу биздин милдетибиз деп ойлойбуз. Эми бүгүн Жалал-Абад облусу махабат дастаны аттуу тасманы тартуулап отурабыз. Себеби бул чыгарма Жалал-Абад облусуна тартылган, режиссер да Жалал-Абаддык жергесинин кулуну, 1-2 аткаруучулар да Жалал-Абад жергесиндеги биздин инсандар. Ошон үчүн биз үчүн, жалпы кыргыз эли үчүн бул сыймыктуу болуп эсептелет. Эми бүгүн бул биз үчүн адат болуп калды. Башында Ысык көл коомунун демилгеси менен өтүп, андан кийин Нарын коому, Талас коому, Баткен коому, Ош коому, мына бүгүн Жалал-Абад коому, биз Жалал-Абад коому Чүй коомуна өткөзүп беребиз. Буюрса мындан да улантабыз. Бул тасма жөнүндө эле чектелбей, мындан ары дагы бул иш-чара боюнча, бул
Чыңгыз Төрөкуловдун юбилейи боюнча дагы башка жогорку деңгээлдеги мааракелерге катышууга, уюштурууга биз үмүттөнүп отурабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мына биздин улуу атабыз, улуу инсаныбыз, бүткүл кыргыз элин дүйнөгө тааныткан Чыңгыз Айтматов атабыздын ушул арбагына багыштап 7 дубан бири-бирине эстафета катары өткөзүп берип, чоң программадагы кечелерди өткөзүп келатабыз. Мына биз бүгүн ушул өткөн жумада Ош областынан кабыл алып, мына бүгүн жакшынакай кылып жогорку деңгээлде өткөзүп атабыз десем жаңылышпаймын. Бул Чыңгыз Айтматов биз үчүн өтө чоң сыймык. Мен ушул Чыңгыз атабызды көрүп туруп, өзүмдүн сыймык кыргыз болгонума өтө сыймыктанып кетемин. Мынакей бул жагында чоң залда Чыңгыз Айтматовдун Махаббат дастаны көрсөтүлүп жатса, анын режиссеру биздин өзүбүздүн тууганыбыз, өзүбүздүн агабыз Дооронбек Садырбаев болуп эсептелет. Бул да биз үчүн өтө чоң сыймык. Андан сырткары биздин ушул Жалал Абад коомун уюштурууда өзүнүн чоң салымын кошкон Асел Лабаева деген кызыбыз мына өзү буту-бутуна тийбей жүгүрүп, жакшынакай келген меймандар үчүн фуршеттерди даярдап, бүт жакшылыктардын үстүндө кызмат кылууда. Мен эмне деп кетем, ушул убакыттан пайдаланып, жалпы кыргыз элиме кыргызымдын ынтымагы эч качан ыдырабасын. Дайыма ушул оомат келип, кыргыз мамлекетибиз өнүп өсүп, дүркүрөп, дайыма ушул өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуусуна мен чын жүрөктөн тилектешмин. Саламатсыздарбы, туугандар, бүгүн Чыңгыз Айтматовдун улуу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилеп жатабыз. Буюрса, ушул Ордолуу Ош коомунан эстафетаны кабыл алганбыз. Бүгүн ошол Жалал Абад биримдиги коому түзүлүп, буюрса Чүй Сары Өзөн коомуна өткөзүп беребиз. Азыркы убакта Чыңгыз Айтматовдун Махаббат дастаны киносу тартылууда, көрсөтүлүп жатат залда. Конокторубуз чакан концерттик программабыз бар, бир фуршетибиз бар. Ушундай бүгүн залкар жазуучубузду эстеп жакшы эскерүү жасап атабыз. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык кечесине арналган эстафетаны өткөн жума биз Ош областынан алганбыз, Жалал Абад областы. Учурда азыр Махаббат дастаны кино тасмасы коюлуп жатат. Бул жакта фуршет, чакан концерт болот. Ошону менен анан биз бул эстафетаны Чүй областына өткөрүп бермекчибиз. Биз ушул Жалал Абад облусу, биз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата мааракесин өткөзүп жатабыз. Ошол бул нерсеге маани берип кетсек, бул 90 жылдыгына карата биз бул Махаббат дастаны деген тасманы тандап алдык. Себеби дегенде, ол жерде биздин улуу залкар адамдарыбыз катышкан. Жада калса, биздин ушул Жалал Абадтын режиссеру Дооронбек Садырбаевдин жердешибиз тарткан бул тасманы. Биз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгындагы эстафетаны Ош коомунан алганбыз. Жалал Абад коомуна Сузак району, Көкжаңак, Нокен району, Базар Коргон району коомдор, Мундуз коому, Аксы коому, Чаткал коому, Токтогул коому, анын ичинде дагы Майлысай, Ташкөмүр, Көкжаңак шаар Жалал Абадтар киришет. Бул Чыңгыз Айтматовду замандан жүргөндө кыргызды билбесе, Чыңгыз Айтматов десең, дүйнө жүзү Чыңгыз Айтматовду билип, Чыңгыз Айтматовдун аркасынан кыргызды тааныган инсаныбыз, данышман, алдын ала бар жокту билген инсаныбыздыкын өткөзүп атабыз. Бул жерде ушу Чыңгыз Айтматовдун кечеси менен Жалал Абад облус коому да түзүлүп калды.
азыр эми эстафетаны чүй өрөөнүнө өткөзүп беребиз. Болуп калбады. Бүгүн мына Жалал Абад облусунун мааракесине катышып, бүгүн биз Чүй областына өткөзүп беребиз. Ошого байланыштуу саат 3-тө бошотуп беришибиз керек. Үлгүрүп атабыз, эртең эле такылып болуп атпайбы? Ошон үчүн bir-iki söz söylеп коюп, анан кийин эстафетаны өткөзүп берсек, эже көрсөтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү биздин ушу Чыңгыз Айтматов эскерүү кечесинин жана ушундай эле жакшыркай кино тасмаларын тартуулап, баягы биздин кандайдыр бир эстафетаны алып, эстафетаны өткөрүп берүү бизде каада салып айланып калды. Ошондой өткөндө биз Ош облусунан өзүбүздүн эстафетаны кабыл алдык элек. Эми азыр ушу Сары Өзөн чүй өрөөнүнө эстафетаны ушу кыргыздын чыган залкар жазуучусу ушу Чыңгыз Айтматовдун портрети менен биз кошо ушул эстафетаны Чүй областына, эми Сары Өзөн чүй деп коесиздерди, чүй коомуна өткөрүп беребиз деп турабыз. Эми Чүй областын баарыбыз эми көп болуп атабыз, эми жаңы түзүлүп мына бүгүн арасына кошулуп дегендей өздөрүнчө сиздер эч кандай ойлонбогон томолдуңуздар, албыз жетинчи баарыбыз ортодукта жалпы күчүбүз менен жардам беребиз, эч кандай ойлонбоңуздар, ошон үчүн уруксат этиңиздер, топтоп уюшкан чогуу өткөзүп эми чүй элдердин баасы чүйбүз, баасы чүйдөбүз. Ошондон рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик кылайм. Мындан ары да ушундай уюшкан ушундай атабыздын арбага колдоп баарыбыз бар болобуз. Рахмат. Чүй областына ийгилик каалап коелу. Эгер мүмкүн болсо менен Нуржамал бүгүн жаңы кошулуп, мына биздин арабызда мейман катары катышып келип калды. Мына Алтайбайга жардам берип, жөлөк тирек болуп, чогуу бир күч болуп буюрса, мөөнөттү дагы датасын белгилейбиз го, эмки субботабы же воскресеньени тактайбыз анда. Анда сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештер. Мен бияка мейман катары келип калдым эле. Жана отуруп бияка чыгып сүйлөйм ойдо жок эле, бирок бияка чыгып калгандан кийин сүйлөшкө туура келди. Мен иш сапар менен келип калдым эле, бир жумалык. Кайра кетем, өзүм Чүй облустук мамлекеттик архивинде эмгектенем. Бияка ушу жумуш тууралуу келип калдым эле, анан жантан бери көрүп, ушу иш-чарага катышканыма Кудайга миң мәртө ыраазымын. Себеп дегенде ушу чоң улуу державанын столицасында, борборунда биздин өзүбүздүн улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовго арналган ушунчалык чоң иш-чаралар өткөзүлүп аткан экен. Ушуга катышып калганыма ыраазымын. Анан Чүй облусуна ушуга туура келип калган экен. Эстафета бизге берилип атканына дагы чоң кубанычтамын. Эми Кудай буйрса мен кайра жол тартам, өзүбүздүн элибизге, жерибизге колумун келишинче, алым жетишинче биздин кыргыздагы мекендештерибиз, боордошторубуз ушундай чоң иш-чараларды өткөзүп аттыр. Ушундай ынтымакта экен деп алып барып, айтып, жеткизип, кандай информациялык тармак болбосун, ошону жеткизгенге аракет кылам. Өзүм дагы бир аз сүрөттөрдү тартып алдым. Ошону баягы интернет тармагына таратганга аракет кылам. Ишиңиздерге ийгилик, ушундай биримдигиңиздер, ынтымагыңыздар арбый берсин. Аман эсен болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Сиздерге чоң Бирөөнүн насип болуп дегенде сиз мейман болуп келип катышпадыңыз, салтанат бүгүн жол тартсаңыз салам айта барыңыз. Бул Москва жергесинде биздин жердештер өзүнчө бир калк болуп, бир журт болуп, биримдикте ынтымакта ушундай чоң иш-чараларды, маракелерди өткөзүп атышатканына күбө болуп келгенде жеткизе аларыңыз. Чоң рахмат сизге. Өзүбүздүн жердешибиз Шайырбек ыраазымын. Ушу эмеге Дастаркан соң. Бул жерде ачпайсыңар болуш керек да.
Biz sizlerge azrak da gündeste kararlarından saklayalım. Geçin yolu cazları gelip yüzleri gitti. Kırgırlardan ahbaba karlar yedi. Bir gezdi kaparsız bir gece yürüdü. Hey kurbular, bizim yaştık kayda gitti, kayda gitti. Hayır şol suday tulup katkırıktan, ağzızda vaza yolda canırıktan. Bir sezim çürüğümü ibarat. Ey kurbular, bir gezdeki gitmey kalgan sağınıştan. Ayık şolu bulbuldardın jakşündörü, ürüktürdün tügülügün ak güldörü. Bir gezekti kaparsız kakırıktan. Ey kurgular, bizim yaştık kayda gitti gördüm ölümü. Kurgular, bizim yaştık kayda gitti gördüm ölümü. Kız altına zatı jarışkan. Size barımızdardı bugünkü bayramımızda menen kutlап barımızdardı. Begim ayının armağanлақтар тілеймін.